Эмдиги жылы үйрөнүп кетет деген калп. Эмнеге? Эгер сиздин балаңыз 2 класс болуп, мисалы, тамгаларды алмаштырып жаткан болсо, кайсы бир тамгалардан аттап кетип, же окуганда адашып окуп, мындайча айтканда классындагы балдардан артта экени сизге сезилип жатса, анда азыртадан баштап кам көрүп баштаңыз. Бул эмне үчүн? Караңыз, өзү менен тең балдар эмдиги жылы башка нерсени үйрөнөт. Эмдиги жылы алар дагы да алдыга кетет. Демек, бала ушул жерден өзүн өзү баалоосу, самооценкасы деп коебуз, ошол нерсеси түшөт дагы. Муну менен ал эмне болот? Балдардан дагы да артта кала берет. Уялат, тартынат, коркот эжейинен, же болбосо үй бүлөсүндөгүлөрдөн да коркот, артта калган үчүн өзүн күнөөлөйт, жемелейт жана муну менен ал мындайча айтканда жаш балдардын депрессиясына түшүп кетет. Анан бара-бара окууга болгон кызыгуусу жоголот. 3-класска барды, эмдиги жылы келди, бирок баланын окууга кызыгуусу жок. Ал мындайча айтканда окуудан эч кандай жакшы нерсе тапкан жок. Анткени классташтары балким аны шылдыңдайт, балким анын аркасынан сүйлөшөт, же болбосо ал окуй албай калганда тамганы алмаштырганда алар күлүшөт. Бул нерсе балага аябай жаман таасир калтыргандагы, керек болсо мектепке баргысы келбеши мүмкүн. Көрдүңүзбү? Бир эле тамганы билбестик, же болбосо бир эле тамганы алмаштыруунун аркасында кандай көйгөйлөр жатат. Бала ошентип отуруп өзүнүн оюн эркин айтпай калат. Балдар сөмөй менен көрсөтүп, сен бар тамгаңды үйрөнүп алчы биринчи дейт. Ошентип отуруп ал эмне кылат? 3-класска барат, 3-класста деле ал ошол эле процесс, ал дагы да артта калды. Керек болсо бүгүнкү күндө дал ошол бир эле тамганын айынан жөнөкөй эле бир кыздар менен таанышып, үйлөнүү темасына келгенде такалып калган нерсеси ошол учурдагы тамганы убагында үйрөнбөй калган көйгөйдөн болгондугун айткан адамдар бар. Балаңызга ушул нерсеге жол бербеңиз. Ал үчүн кандай кыласыз? Сиз биринчи аныктайсыз, балаңыздын көйгөйү кайсыл жерде. Жана кошумча курстарга берсеңиз болот, же болбосо өзүңүз үйдөн машыктырсаңыз болот. Бул үчүн дал ушул эле каналда мен атайын сиздерге жөн эле окутуу менен методикага салып окутуунун айырмасын айтып бергем. Ошол видеодон тагыраак көрүп, балаңыз менен биргеликте машыгып, толбой жаткан боштугун толтурсаңыз болот.